Билим алсаң, урмат, сый келет. Билим гана сага акыл, насаат берет. Канча билсең, ошончо оку, үйрөн, анткени билимдүү гана тилегине жетет. Арбаңыздар, урматтуу Кыргыз радиосунун угармандары, Баластан телеканалынын көрүүчүлөрү. Кайрадан Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы менен Улуттук телерадио бир корпорациясынын биргелешкен Акыл Таймаш интеллектуалдык долбоорунун 10-чы чыгарылышы назарыңыздарда. Балдар, бизди күтүп жатасыңарбы? Албетте, биз ишенебиз. Силер бизди күтүп жатасыңар. Анткени биздин оюнга силердин классташтарыңар, досторуңар келди. Демек, досторуңарды сүрөп, биздин балдар, биздин досторубуз канчалык деңгээлде бүгүн жооп берер экен деп чыдамсыздык менен күтүп жатасыңар. Анан айта кетели, бул оюн силер үчүн дагы, силер балдар менен ойноп жатып, силер дагы билимиңерди тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк аласыңар. Андыктан биз менен бирге болгула, ойноого даярсыңарбы? А биз болсо студиябызга келген командалар менен тааныштыралы. Биринчи команда Чүй облусунун Сокулк районуна караштуу Асылбаш айылындагы Биримкул атындагы орто мектебинен түзүлүп келген Жеңиш командасы даярдаган мугалими Беккелиева Зинагүл Букарбековна. Жана алардын атаандаштары Ысык Көл болусунун Тоң районуна караштуу Каратала айылындагы Болот Алаков атындагы жалпы орто билим берүү мектебинен түзүлүп келген Мурас командасы. Даярдаган мугалимдери Алтын Молдосанова, Наргиза Кызаева. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Жакшы даярданып келдиңерби? Биз ишенебиз, силер мектептен алдыңкы окуучуларсыңар. Биздин оюнга бүгүн жакшы бир даярдыкта келдиңер деп. Эмесе ийгилик каалайбыз дагы, биз оюнубузду баштаар алдында адаттагыдай эле оюнга көз салып берүүчү Калыстар тобу менен тааныштырып өтөлү. Калыстар тобунун төрайымы Борбор шаарыбыздагы номер 5 улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин директору Мелискан Асанова. Жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын бөлүм башчысы Кутмырза Жакыбалиев. Ошондой эле Кыргыз радиосунун журналисти, Акыл Таймаш долбоорунун редактору Жаныбек Эсеналиев. Оюндун өнөктөштөрү Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги жана министрликтин алдындагы билим берүү сапатын өнүктүрүү департаменти. Суроолор тест түрүндө берилип, 5, 6, 7 класстардын мектеп программасынын негизинде даярдалат. 1 бөлүм. Команданын саламдашуусу. Мектеби тууралуу кыскача маалымат жана команданын атын жактоо. Команда мүчөлөрү менен тааныштыруу. 2 бөлүм. Билимиңди сынап көр. Мында кыргыз тил, кыргыз адабияты, география, тарых сабактарынан 2ден суроо берилет. 3 бөлүм. Улуттук нарк. Мында каада салт, нарк боюнча ар бир командага 2ден суроо берилет. Азыр биз берүүчү суроолор билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти тарабынан даярдалды. Ошондой эле оюнубуздун дагы бир өзгөчөлүгүн бүгүнкү оюнга катышып жаткан оюнчулар үчүн дагы айта кетели. Эгерде биринчи командага берилген суроого ал команда туура эмес жооп берип калса, демек атаандашы жооп берсе болот. Эгер туура жооп берсе, упай ал командага кетет. Мына ушуну эске алуу менен биз оюнубузду ачык деп жарыялайлы дагы оюнубуздун негизги бөлүмүнө өтөлү. Негизги бөлүм саламдашпай иш баштаба дейт. Келиңиздер, эмесе Жеңиш командасынын саламдашуусуна кезек берели. Келгиле. Манастан алган сабакты үйрөнүп бир топ санатты, тизе бүгүп ийилип, калыстарга айтам саламды. Жаратканын сүйлөгөнгө жөндөн берип, жарышып жүргүлө десе керек. А бирок айналгач андан мурун командашпагыла десе керек. Асмана куштумал, акырын учуп келейин, издөө салган элиме ийилип салам берейин.
Кеп өзөгө салам болот элибизде. Салам салтын бек сактаган жерибизде. Салтты улап салам менен сөз баштайлы, күч тартуулап дем кошуп демибизге. Салам кошот адамды ажыраган, бириктирет көңүлдү чачыраган. Саламдашуу ынтымак бөксөрбөсүн, көбөйсүн жарык жүздөр жадыраган. Салтты улап оболоп, саламдашпалалы. Бул жарышка келген соң кызыктуу оюн салалы. Мурас кылган ата салтын сактайлы, беттешүүнү салам менен баштайлы. Ийилип тазим менен биз сиздерге ак ниет атабызды даңктайлы. Айылматы асыл баш, туулуп өскөм мен анда. Азыр окуп жатамын, мектебим бирим кулатында. Биздин уран, урпакка уран болгон улуу жеңиш, 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 жеңиш. Биздин тобубуздун аталышы жеңиш. Жеңиш бул атаңдаштарды жеңүү, кыйынчылыктан өтүү. Ал адамдын өзүнүн эрктигин жана кыйынчылыктарын өткөндүгүн билдирет. Ошондуктан биздин тобубуздун аталышы жеңиш болуп аталып калган. Мынакей бул жеңиш командасынын саламдашуусу болду. Келиңиздер эми Мурас командасынын саламдашуусуна кезек берели. Ассалому алейкум, кутман элим. Арбаңыздар, куттуу жерим. Салам айтып, жазим кылып жалпыга, алыстан таймашууга биз да келдик. Салтын бузбай элибиздин салам айтуу, биздин дагы милдетибиз саламдашуу. Калыстарга, күйөрманга, атаандашка, көрүүчүгө салам айтам эң жалындуу. Бул таймаш күч сынабай акыл сынайт. Бул таймаш билек эмес, билим сынайт. Ар мектептен окуучулар келишип, акыл, билим, билермандык кышын кынайт. Кара Кыргыз автономдуу облусун куттуктайбыз туура жүзгө толушун. Кыргыз тили мамлекеттик тил деген 35 жыл мурда макамга ээ болушун. Биздин уран кыргыз жеринин ар бир ташын, кыргыз тилинин ар бир тыбышын көздүн карегинде сактайбыз. Биздин топтун аты Мурас. Ала тоолу кыргызымдын жери Мурас, ак калпактуу кыргызымдын эли Мурас. Ата бабам ардактап сүйлөп келген ак таңдай кыргызымдын тили Мурас. Урпактарга санат кылып бере турган бабалардын санжыралуу дили Мурас. Алыстан ат арытып мейман келсе, кой союп кымыз берген пейли Мурас. Кылымдарга Кыргыз деген атын сактап, бабам манас түптөгөн эли Мурас. Тоң жергеси ысы көлдүн боюнда, ак булуңдай коругу бар боорунда, кызыл тууда кылымдардан жасашат кыргызымдын боз үйлөрү нукура. Зияратка далай адам издеген Манжыл ата мазары да ушунда. Тоң жергеси манасчылар мекени, Саякбай ата улуу баян берени. 1936 жылында Тоң районунун Кара Атала айылында эң алгачкы билим орду ачылды. Чоң кубаныч болуп элге чынында. 40 мугалим эмгектенет бул жылы, анын ону билим берүүнүн мыктысы. Арасында депутаттар жана да курултайдын 2 жолку делегаты. Жылдын мыкты мугалими жана дагы биринчи мугалим сынагынын лауреаты, ЖРТдан эң көп упай топтогондор жогору жактын студенти болуп калды. Күрөш менен көптөргө үлгү болду, Абдусамат дүйнөнүн чемпиону. Сүрөт менен сынактарга көп катышып, азырет баш байгенин ээси болду. Санай берсек узун сабак сөз болот го, тизмекти ушул менен токтотолу. Өкмөтүбүз эски мектеп ордуна жаркыраган жаңы мектеп курууда. Ар бирибиз убаданы беребиз, Келечекте мыкты окуучу болууга. Мына ошентип эки команданын саламдашуусуна күбө болдук. А биз болсо оюнубуздун негизги бөлүмүнө өтөбүз. Негизги бөлүм билимиңди сынап көр деп аталат. Жогоруда биринчи болуп жеңиш командасы баштап берген. Азыр кыргыз тилинен Мурас командасы баштайт биринчи суроону. Мурас командасы даярсыңарбы? Демек, командаларга ийгилик каалоо менен кыргыз тилинен биринчи суроо. Мен азыр бир сүйлөм окуйм, силер текстин бөлүгүн белгилегиле. Ошентип, балыкчы шаарында 2 жыл иштеп, үйгө кетебиз деп жаткан элек. Текстин бөлүгүн белгилегиле. Варианттары: А. Ойдун өнүгүшү,
Б. Ойдун башталышы. В. Ойдун жыйынтыкталышы. Г. Текстин планы. Мурас командасы, бизде жооп бар. А варианты. Ойдун өнүгүшү. Жооп туура эмес. Жогоруда айтып өткөндөй, бул мүмкүнчүлүктү биз жеңиш командасына беребиз. Жеңиш командасы колдоно алабы? Бизде жооп бар. Биздин вариант бул В варианты ойдун жыйынтыкталышы. Жооп туура. Мурас командасына кыргыз тилинен экинчи суроо. Эми текстин далилдөөчү кортунду бөлүгүн белгилегиле. Текстке көңүл бурабыз. Кесип тандоодо эмнеге көңүл буруу керек? Биринчи, сенин эмнеге шыгың бар, эмнеге кызыгасың? Сенин алган кесибиңе көңүлүң толбосо дагы болбойт. Экинчи, акчасына дагы карашың керек. Анткени сен эмгегиң менен өзүңдүн жаныңды багышың керек. Текстке көңүл бургула, мында далилдөөчү кортунду бөлүгүн белгилейт экенбиз. Варианттары: А. Кесип тандоодо эмнеге көңүл буруу керек. Б. Биринчи, сенин эмнеге шыгың бар, эмнеге кызыгасың. В. Сен алган кесибиңе көңүлүң толбосо дагы болбойт. Г. Анткени сен эмгегиң менен өзүңдүн жаныңды багышың керек. Мурас командасында жооп бар. Г варианты. Анткени сен эмгегиң менен өзүңдүн жаныңды багышың керек. Жооп туура. Мынакей Мурас командасына кыргыз тилинен берилген эки суроо соңуна келди. Эми жеңиш командасын байкап көрөлү. Даярсыңарбы? Жакшы, ийгилик каалайбыз. Биринчи суроо. Кептин түрүн аныктагыла. Таң атып, жердин баары күндүн алтын аралашма кызыл нурлары менен толуп келе жатат. Күндүн нуру менен чөпкө түшкөн кыроолор жылтылдап күмүштөй болуп жаркырашты. Эртең мененки салкын жел аргы чөптөрдү түнкү терең уйкусунан терметип ойготту. Чөптөргө түшкөн кыроолор тамчы болуп мөлтүрөп жерге куюлду. Варианттары: А. Баяндоо. Б. Сүрөттөө. В. Ой жүгүртүү. Г. Сүйлөшүү. Бизде жооп даяр. Б варианты сүрөттөө. Жооп туура. Эми экинчи суроо. Кептин түрүн аныктагыла. Бүгүн 16 сентябрда Бишкекте өлкөнүн аймактарын өнүктүрүүгө багытталган форум өткөрүлдү. Тажрыйба алмашуу үчүн бул иш-чарага 100дөн ашык адам катышты. Варианттары: А. Баяндоо. Б. Сүрөттөө. В. Ой жүгүртүү. Г. Сүйлөшүү. Биздин жооп даяр. А баяндоо. Жооп туура. Ошентип кезек кыргыз адабияты сабагына келип жетти. Кыргыз адабияты сабагынан балдар канчалык деңгээлде билет, аны дагы байкап көрөлү. Жеңиш командасы силер үчүн биринчи суроо. Мен азыр бир чыгармадан үзүндү окуйм. Силер кайсы чыгармадан экендигин тапкыла. Жылуу кийин жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу бороон уулуп кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу. А. Алатоо. Б. Соңкөл. В. Ата журт. Г. Энеме. Биздин жооп даяр. В варианты ата журт. Жооп туура. Жол карайын, токтой турчу, ата журт. Азаматсыңар. Экинчи суроо. Чыгарманын үзүндүсүн көркөмдөп толуктагыла. Тоого тоолор курамалап курашып, узун тартып уламалап улашып, алда кайдан кебес тартып келаткан кербенчинин үч чекит чубашып. Варианттары: балдарындай. Б. Койлорундай. В. Төөлөрүндөй. Г. Жолдорундай.
Бизде жооп даяр. В варианты төлөрүндөй. жооп туура, Эми Мурас командасына кезек келди. Кана Мурас командасы, мен азыр бир чыгармадан үзүндү окуйм, силер авторун табат экенсиңер. Тополоңу тос болуп, тозуп кетти кайран эл, өз элинен адашып, бозуп кетти кайран эл. Варианттары: А. Алы Токомбаев, Б. Исак Шайбеков, В. Алыкул Осмонов, Г. Соорунбай Жусуев. Бизде жооп бар. Бсы Исак Шайбеков. жооп туура, Кумурсканы кой кылып кумга жайдым, чегирткени ат кылып көл кыдырдым, чылым кылдым чычкандын куу башынан, чылбыр эчтим торгойдун чуудасынан. Варианттары: А. Макал, Б. Жаңылмач, В. Табышмак, Г. Апыртма. Бизде жооп бар. Гсы Апыртма. жооп туура, Кыргыз адабиятынан канчалык деңгээлде балдар жакшы жооп берген деген достор өзүңөр дагы кубанып көрүп жатсаңар керек, классташтарыңарды сүрөп дегендей. Эмесе кезек тарых сабагына келди. Тарых сабагынан кандай экендигине дагы көңүл буралы. Мурас командасына. Хронология бул эмнени үйрөтүүчү илим. Варианттары: А. Ата тектин келип чыгышын, Б. Акча тыйындарды, В. Жер суу аталыштарын, Г. Мезгил, убакыт, чен өлчөмдөрүн. Г. Мезгил, убакыт, чен өлчөмдөр. жооп туура, Мурас командасына экинчи суроо. Адамдардын алгачкы эмгек куралдары эмне болгон? Варианттары: А. Кырдуу таштар жана жер казуучу союлдар, Б. Жаа, жебе жана найза, В. Илмектер жана чыбыктар, Г. Күрөк жана тырмоок. Ойлонууга убакыт кетти. А. Кырдуу таштар жана жер казуучу союлдар. жооп туура, Кана жеңиш командасы даярсыңарбы? Тарых сабагынан биринчи суроо. 8 кылымдын ортосунда Түргөш кагандыгынын ордунда кайсы мамлекет түзүлгөн? Варианттары: А. Түрк каганаты, Б. Чагатай, В. Карлук, Г. Караханит. Бизде жооп даяр. А варианты түрк каганаты. жооп туура эмес, Бул мүмкүнчүлүктү Мурас командасы колдоно алабы? Кана көрөлү. Бизде жооп даяр. Г. Караханит. жооп туура эмес, Демек, эки команданын тең жообу туура эмес. Туура жоопту мен айтып коеюн. В вариант экен, Карлук мамлекет экен. Жеңиш командасына экинчи суроо. Ош шаарындагы Сулайман тоодо кайсы маданиятка тиешелүү шарча табылган? Варианттары: А. Андрон, Б. Дабан, В. Чуст, Г. Сак. Бизде жооп даяр. Б варианты Дабан. жооп туура эмес, Дагы бир мүмкүнчүлүк Мурас командасына келди. Бизде жооп даяр. В. Чуст маданият. жооп туура, Чуст маданияты табылган экен. Кезек география сабагына келип жетти. География сабагынан жеңиш командасына суроо берет экенбиз. Жеңиш командасы даярсыңарбы? Биринчи суроо. Нарын дарыясына куйбаганын белгилегиле. А. Көкөмерен, Б. Ат башы, В. Алабуга, Г. Мүрдүрүм. Биздин жооп А. Көкөмерен. жооп туура эмес,
Эмесе Мурас командасы жооп барбы силерде? Бизде жооп даяр. Б варианты ат башы. Жооп туура эмес. Мурас командасындагы жообу туура эмес. Туура жооп бизге берген боюнча мындай экен. Г мүрдүрүм. Эми жеңиш командасына экинчи суроо географиядан. Кайсы тоо кыркасында жаңгак жемиш токой өсөт? Варианттары: А. Алай, Б. Фергана, В. Түркістан, Г. Талас. Бизде жооп даяр. Б варианты Фергана. Жооп туура. Эми Мурас командасына география сабагынан биринчи суроо. Эчки теке менен аркар кулжалар кайсыл зонаны мекендешет? А. Мускарлуу тоо алпысы, Б. Токойлуу шалба, В. Тала зонасы, Г. Жарым чөл зонасы. Бизде жооп даяр. А варианты муз карлуу тоо альпысы. Жооп туура. Экинчи суроо. Кыргызстандын кайсы аймактык жаратылыш комплекси эң бийик жайгашкан? Варианттары: А. Ички Тянь-Шань, Б. Түндүк Тянь-Шань, В. Борбордук Тянь-Шань, Г. Ысык көл өрөөнү. Бизде жооп даяр. В варианты Борбордук Тянь-Шань. Жооп туура. Ошентип, билимиңди сынап көр бөлүмү дагы соңуна келип жетти. Албетте, бизди көрүп аткан балдар, биздин оюнубузга катышып жаткан командалардын классташтары, достору баарыңардын жүрөгүңөр түкүлдөп турса керек, биздин классташтар жакшы ийгилик жаратат болду экен деп. Албетте, силер дагы өз бааңарды берип эсептеп отурасыңар. Оюндун аягында калыстар тобу дагы жыйынтык чыгарып берет. Биз баса белгилеп айтып коелу, бүгүнкү берилген суроолордун бардыгын билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти даярдап берди. Эмесе 3-чү айлампага кеттик. Эми кезек улуттук нарк бөлүмүнө келип жетти. Бул бөлүмдө биз дайым айтып келебиз, кийинки өсүп келе жаткан урпактар, балдар элибиздин басып өткөн жолун, каада салт, нарк населин, колдонгон буюм тайымдарын биле жүрсө деген тилекте дал ушул бөлүмдө биз ушул өңүттөгү суроолорду даярдап келебиз. Анда биринчи суроону Мурас командасына берет экенбиз. Мурас командасы даярсыңарбы? Кеттик. Боз үй канча канат деп бөлүнөт жана чоң кичинесин кантип өлчөшөт? Бизде жооп даяр. 2 канат жий болуп бөлүнөт. 2 канат жий, 4 канат жий болуп. Ууктарга жана керегеге бөлүнөт. Мисалы келтирсек, уук 65 баш, 75 баш болуп, кереге болсо 4 кереге, 2 канат кереге, анан 4 канат кереге болуп. Окшоштуруп жакындатканга аракет кылдыңар. Биз эми жеңиш командасында кошумча барбы? Кошумчалайсыңарбы? Жеңиш командасында кошумча жок экен. 12 канат, 8 канат, 6 канат, 4 канат же 100 баштуу, 80 баштуу, 70 баштуу, 50 баштуу деп айтылат экен. Канат бул керегенин саны, баш бул ууктун саны экен. Чоң кичинесине жараша баягы үйдүн башы сайылган ууктун саны менен өлчөнөт экен. Экинчи суроо. Мен азыр бир сөздү айтам, көөнө сөздөрдү чечмелеп бересиңер, көөнө сөздөн бирди айтам. Жаман иттин аты бөрү басар деген сөздүн маанисин чечмелеп бергиле. Бизде жооп жок. Мурас командасында жооп жок, жеңиш командасында барбы? Жаман иттин аты бөрү басар деген сөз эмнени билдирет? Мааниси кандай? Жаман иттин аты бөрү басар бул адам катарга эле берилгенде эле болот. Адам жаңы төрөлгөндө эле көбүнчө адамдар ат коердун астында ойлонбой коюшу мүмкүн. Ушун кийинки өзүнүн чоңойгон кезегине ушу атынан эле бир нерсе
толуктоп маанини бере албай калат. Жок. Эки команданын тең жообу туура эмес болду. Калыстар тобу анан чечмелеп айтып беришет. Кийинки суроону жеңиш командасына беребиз. Тактап айтканда, биринчи суроону. Түндүк канча бөлүктөн турат? Бизде жооп бар, 2 бөлүктөн турат. Ооба. 2 бөлүктөн турат деди. Кандай аталат? Мурас командасында барбы толуктоо? Мурас командасында толуктоо жок. Алкак жана чамгарак деп 2 бөлүктөн турат экен. Жарым упай кетти силерге. Экинчи суроо. Койчунун кызы кой келгенде иш кылат. Кандай чечмеленет? Кандай түшүнөсүңөр? Биз өзүбүз конок келген мааниде түшүндүк. Койчунун кызы кой келгенде деген конок келгенде деп түшүндүк. Ошондуктан Жок. Урматтуу бизди угуп аткан ата-энелер, чоң ата, чоң энелер, неберелерди, кийинки балдарды жаныңыздарга ээрчитип жүрүп, мына ушундай нерселерди айтпасаңыздар болбой калды. Мурас командасы силерде барбы? Бизде жооп бар. Койчунун кызы кой келерде иш кылат деген сөз бул адамга тиешелүү сөз болуп эсептелет. Мисалы үчүн адамдар деген иш болоор убагында эртерээк дайындап койбой, мындай иш болоюн деп атканда жасаганында ошо койчунун кызы кой келерде иш кылат дейт. Азаматсыңар. Мынакей урматтуу радио угуучулар жана теле көрүүчүлөр, ошентип биздин дагы оюнубуз соңуна келип жетти. Тактап айтканда өзгөчө мынакей ушул улуттук нарк бөлүмүндө өзүңүздөр баамдадыңыздар. Бизди угуп аткан мугалимдер, ата-энелер, чоң ата, чоң энелер эске аласыздар деген ишеничтебиз. Бул сөздөрдүн дагы жыйынтыктап эфирдин аягында биздин серепчилер толугураак дагы маалымат беришет. Бүгүн биздин оюнга кайсы команда келгендигин айтып өтөлү. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып, Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Асылбаш айылындагы Биримкул атындагы орто мектебинен түзүлүп келген жеңиш командасы болду. Даярдап келген мугалиме Беккелдиева Зинагүл Букарбековна. Жана алардын атаандашы Ысык көл облусунун Тоң району Каратала айылындагы Болот Алаков атындагы жалпы билим берүү орто мектебинен түзүлүп келген Мурас командасы. Даярдаган мугалимдери Алтын Молдосанова жана Наргиза Кызыева. Эмесе баарыбыз чыдамсыздык менен күткөн оюнубуздун жыйынтыгын угалы. Кеп кезеги Калыстар тобу сиздерде. Ушул жерге келгенде кыргыз болгондон кийин биз кыргыздын колдонуп жүргөн ата-бабадан келаткан ошол боз үйүн билбей калсак, бул уят нерсе да. Ошон үчүн менин сунушум ушул нерселер жөнүндө көбүрөөк маалымат бериңиздер мугалимдер. Анан бул жака даярданып жатканда басымды ушул предметтик сабактарга бөлүп атасыздар, көрүп атабыз, бирок бул жак аксап калып атат. Ошон үчүн жалпы комплекстүү бир даярдасаңыздар. Ошо суранат элем. Анан жалпы ушул командаларга ийгилик каалайбыз. Кийинки айлампаларга дагы өтүшүңүздөргө тилектешпиз. Жеңиш тобу Сокулук районунан келген. Тарых предметинин 2 суроону тең жооп бере албай калышты. Мен ойлогом татаал суроо болуп калды го деп баамдасам, жок, ошол эле учурда ата-андаштары ошол суроолорго жооп берип кетти да. Демек, бул берилген суроолор мектеп программасынан берилип атат. Бул суроолорду баарыбыз билишибиз керек. Өтүлгөн темаларды камтыган суроолор деген ойду айтайын деп атам. Андан сырткары буга чейинки командаларда да биз айтып өттүк эле, улуттук нарк боюнча берилген суроолорду аябай өздөштүрүшүбүз керек экен, ойлонушубуз керек экен. Ушунун тегерегинде мен жеке ушул теледен пайдаланып, жалпы эле республика боюнча ошо кыргыз тили, адабияты предметинен сабак берген кесиптештериме ушу улуттук наркка байланышкан бир көнөр сөздөрдүн чечмеленишин ушу балдарга бир 5 мүнөттүк убакыт бөлүп түшүндүрүү иштерин алып барышыбыз керек экен да. Бир мына макал лакаптардан, көнө сөздөрдөн айтылды, ошолордун маанисин чечмелеп бергилепчи. Өзүңөр деле логикалык жактан ой жүгүртүп деле сөздүн маанисине карап чечмелеп кетсеңер болмок.
бирок тилекке каршы кичине алыстап кеттиңер. Жаман иттин аты бөрү басар деген сөз өзү деле айтып турат, жаман иттин аты бөрү басар. Бөрү басар деген сөз бул бөрү басар карышкырды ала турган, бөрүнү ала турган чоң кыран чыган иттин аты да, ит да. Жаман иттин аты деген ошо жүдөгөн, коркок бир итти жаман ит деп айтабыз, ошо коркок итке, жүдөгөн итке атын бөрү басар деп коюп койгон да. Ал бул жарашпай калган. Бул эми адамга деле тиешелүү мааниде карасак болот, ушул эле макалдын экинчи сабы жаман адамдын аты Кудай назар деп коет. Мындай айтканда ушул жаман адам мындай бир чоң атты коюп алган, өзү бирок ошо атка жарашпай калган да. Ошон үчүн ар бир нерсени ойлонуп жүргөн жакшы. Бул жерде эми биз ушунун улуттун акты киргизгенибиздин себеби ушу биздин балдар ушу Кыргыздын бир улуттук дүйнө таанымын, Кыргыздын бир дүйнө таанымын биле жүрсө, ошондо айтылган бабалардын бир бизге накыл кептерин, сөздөрүнүн бир терең маанисин биле жүрсө деген ойдо киргизгенбиз. Эми бүгүн жооп бере албай калганыңар ал албетте менимче кечиримдүү, бирок мындан ары силер биле жүргүлө, ушундай сөздөргө көңүл буруп жүргүлө. Бул көрсөтүүнүн максаты дагы ушул. Силер ушундай нерселерди биле жүрсө экен, билсе экен, көңүл бурса экен, улуттук бир баалуулуктарыбызды бир таанып билсе экен деген ой тилекте киргизгенбиз. Бүгүнкү алган упайларын айта турган болсок, Жеңиш командасы Сокулук районунан 108 упай топтоду. Ал эми Мурас тобу Тоң районунан келген 151 упай топтоду. Достор, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар, кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.